Адам ойлойт дейт, жакшы эле болом деп. Адамдын табияты ушундай экен, алдана берет экенбиз да. Мисалы туруп карап эле аялдамада туруп, эгерде автобус күтүп жаткан болсок, оюбуз, талабыбыз ушундай токтосо экен деп. Олтуруп алгандан кийин токтобосо экен, батыраак жетсем экен деп. Адамды албай эртерээк жетип барсам экен деп. Адам ошондой экен да, абал өзгөргөн сайын адамдын максаты дагы, пейили дагы өзгөрүп кетет экен. Алданып кала берет. Бир падыша такыр алданбайт экен да. Анан бир алдар көсөгө жолугуп калып, сен баарын алдайсың, боо алдаймын. Мени дагы алдачы десе айтат экен, азыр кое туруңуз, атыңызды бериң эле, үйгө барып китепти алып келейин деп атын айдап кетип калган экен. Берсеңиз азыр алып келет, китебимди алып келип алайын деп. Ошо боюнча күтүп отуруп караса алдап кетип калган. Адамдын табиятында алдануу бар да. Адамдын табиятында таасирленүү бар. Эми тигилер да бири-бирине таасирленип алып, анан өчөшүп калат. Бул падыша тиги кулун өзүнүн кеңешчиси кылып алат, даражасын көтөрүп алат. Алым болгон, илимдүү болгон, кээ-бирлер ата рахматалей болгон дейт, кыскасы илимдүү болгон, анан өзүнө кеңешчи кылып алат эле. Ушинтип олтуруп, бир канча убакыт дагы бир уламалардын айткан сөзү бар. Замананын бузулушу падышалардын бузулгандыгы себептен болот дейт. Падышалардын бузулушу уламалардын бузулгандыгы себебинен болот. Уламалар дегендин мааниси, алымдар дегендин мааниси, ошол учурда мурда негизи сабаты чыккан адамдар илимдүү адамдар болот эле. Ошолорду башчылар ислам мамлекетинин өзүнө кеңешчи кылып алат эле. Ошо кеңешчилердин бузулгандыгы себептен падышалар бузулат экен, падышалар бузулса замана бузулат экен да. Адилетсиздиктин баардыгы ошондо орун алат экен. Ошондуктан иншалла урматтуу туугандар, келиңиздер баардыгыбыз аракет кылалы, чыныгы падышабыз Аллах Таалага моюн сунганды үйрөнөлү, дүйнөдө дагы, акыретте дагы ошонун негизинде даражабыз бийик болот иншалла. Пайгамбарыбызга моюн суналы жана биздин арабыздагы ушундай иш тапшырылган башкаруучуларга дагы моюн сунганды үйрөнөлү иншалла. Эч мусулмандын адамында жашоосунда башында айткандай бир мындай тупикке түшүп калуу, чыгуу жок болуп калган абал жок да. Дайыма адамга чечим бар. Дайыма жол ачык. Бир аятка амал кылсак. Ал аят кайсыл? Ин тутиуху тахтаду. Эгерде ага Мухаммад алейхиссаламга моюн сунсаңар, анда туура жолдо болосуңар. Жолуңар ачык болот. Эч качан барып туруп чыга албай турган бир жерге барып такалып калбайсыз. Жолуңуз түгөнүп калбайт. Кандай эле поезд жолду карасаңыз түгөнгөндөй, жабылып калгандай, бирок поездден сиз минип туруп паровоз менен кете берсеңиз, ачылып кете берген сымал, эгерде сиз менен биздин жашообузда пайгамбарыбыздын сүннөтү, Аллах Тааланын өкүмү боло турган болсо, жашообуз дайыма ачылып кете берет. Ар бир учурда кыйынчылыктан чыгып, Аллах Таала аркасынан жеңилчиликтерди алып келе берет, эгер Алланын өкүмүнө бекем болсок, пайгамбарыбызга моюн суна турган болсок иншалла.